Ыйман-Нуру Кадырбеков. Каракчылар бекинип, жүздөрүн жашырып, элди тонойт экен да. Бирок ачык эле тоногон бир эле институт бар, анын аты банк болуп калды. Караңыздар азыр, курстардын жазылган баасы башка, иш жүзүндө алмашкан баасы башка болуп атат. Бул көз көрүнүү мамлекеттеги чоң мыйзам бузуу, адамдардын бетине түкүрүү. Эми ошо менен болсо мейли эле. Азыр бизге мына шайлоочулар кайрылып атат. Мурда $1000 Россиядан жөнөтсө, бул жактагы туугандары $1000 алышкан. Азыр $1000 же €1000 жөнөтсө 970 алып атыптыр. 3%-тен жөн эле кармап калып атат дейт. Мына процедурный катары бул жака Улуттук банктын төрагасын чакырабызбы? Качан келсе тил эмизип кетет. Андай эле, мындай эле, анан кийин доллар жетишпей атат деп. Бул жөн эле мафия, бул жөн эле валютная мафиянын кылган иши. Ошол доллар маселесин карап коюңуздарчы, мигранттардын акчасын анча эле жашап атабыз. ВВПнын канча проценти ошолордон келип түшөт. Эми алардан ушу пешенеттер менен тапкан акчасын жөнөтсө, ошондон да керитип алып тойбогон эмнеси калды? Мына бүгүнкү күндөгү кризистен эң көп тапкан негизи ушу банктар болуп атат. Обмен валюталарда, банктарда курсту 84-30 деп жазып койгон. Бирок кирсе, обмен валютадагылар, же болбосо банктагылар 86-20дан кем эмес кылып долларды бир жаранга $100 сатып атат. Сырттан $1000 жөнөтөбү, $5000 жөнөтөбү, баякы акчасын ала турган киши $100 ашык ала албай, бир жаранга бир суткада $100 экен деген ушундай бир жазылбаган өздөрүнчө мыйзам чыгарып алышыптыр да. Бул эмне, экономикалык кризиспи? Ушул жагын бир карап, улуттук банкты чакырып, эмне үчүн мындай жана көз боемочулук болуп атат? Обмен валютаны таблону карасаңыздар, Моссовет болобу же башка 84 деп жазылып турат. Чынында кирип алмаштырайын десе 86тан эмес ылдый курс. Улуттук банкты чакыралы. Мына обменкаларда акча жок. Каякта акча? Эмне үчүн обменкалар жеңичинен акча таап берип атат, Улуттук банк муну көзөмөлдөбөйт? 1 сом, мына 1 сомго кымбаттады. 1 сом бул бизнес үчүн аябай чоң нерсе. Муну Улуттук банк бул валюта рыногун аша унутту. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7925 103 2277. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Экинчиден баалар өсүп атат. Бул бааны ким токтотот? Алмазбек Акунжанович. Үчүнчүдөн өкмөт Японияга кетиптир, аман эсен келсин. Элдин жон териси сыйырган табы. Налогтун үстүнө налог. Мына жаңы жылдан кийин налогторду курулуш тармагына киргизип атат, башка тармактарга киргизип атат. Налогту көбөйткөндөн көрө азыркы налогторду нормально чогултуп албайсыңар. Бул бизнестин мына каяка барсаң мен кетем Кыргызстандан, бизнести тапшырам. Бул өкмөт мындай кылып атат, тигиндей кылып атат деп атат. Бул налогту көбөйткөндөн менен биз бардыгына макул болуп атабыз. Но налогту көбөйтпөгүлө да силер бизнеске. Бизнестин акыркынан аласыңарбы? Мына азыр жакында алып келген аттырсыңар дагы. 2-ден 3% көбөйтүп кээ бир налогду алып келбегиле Алмазбек Акунжанович. Элди раздражать этип эмне кыласыңар бизнести? Итак, араң турган бизнестин бардыгын өкмөт тагы налог кошсо эмне кылат эми? Мындан ары каяка барабыз? Эми бирөө айткандай, анда абага да налог салгыла, абага да дем алып аткан. Ошол эле калды, калган баары бүттү. Рахмат. Дагы бир экинчи маселе, азыр как раз кабинет министринин башчысы Японияда экен, официалдуу делегация менен. Түздөн-түз байланышып калсаңыздар, Нурлан Тургунбекович жана Жайканын кишилери менен ошо киши жолуксун ошол жакта. Алмаз Акунжанович. Жана ноокат жолунун маселесин, тендерин чече келсин биротоло. Жөн эле саякаттап барып келбесин. Бир жумушту бир жакшынакай кылып бүтүрө келсинчи, жок дегенде ушу ноокат жолунун маселесин. Рахмат. Кече Ош шаарынын мэри алмашты. Мен Ош шаары номер 7-чи окуптан келгенде байланыштуу айтып кетейин. Ош шаарына аткаруу бийлиги эмне убактылуу бирөөнү коюп, каалаганда алып, каалаганда кое турган жерби?
Elибиз ушунга чейин ош шаарында таза суусу жок, газы жок, көптөгөн проблемалар бар. Келгиле болбосом Ош менен Бишкек шаарынын мэрлигин шайлоону элге берейле. Аткаруу бийлиги жакшы кое албай атса. Туруп онусун алып барат, бунусун алып барат. Бул эмне деген нерсе? Элди мазактаганыбы? Карап койбойбу онда? Туура, мэрди койду, Алмазбек Шембековичти. Жакшы иштеп келе жаткан. Бирок иштери аягына чыкпай туруп башка бирөөнү коюп атат. Бир себеп болуш керекпи? Жөндөн жөн алмаштырып кое бериш керекпи? Мындай болбойт. Ошондуктан эл менен эсептешиш керек. Оштун көйгөйлүү маселелери чечиле ушунга чейин. Жамгыр жааганда эле өзүңөр билесиңер тазасы жок калат. Ушунга чейин чечилген жок. Алмазбек Шембекович аягына чыккан жок ушуну. 2 жылга жакын отуруп. Биз каяка баратабыз? Урматтуу депутаттар, саламатсыздарбы? Айбек Жапаровичтин койгон маселесин айтып коеюн дедим эле. Ош шаары боюнча мэрин жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө конституциялык мыйзамдын 47 беренесине ылайык райондук маанидеги шаарлардын мэрлери аким тарабынан дайындалат. Бишкек, Ош шаарларынын жана областтык маанидеги шаарлардын мэрлери президент тарабынан дайындалат. Ушуну эске салып коеюн дедим эле сизгечи. Рахмат. Рахмат. Алмаз Жаныч, аны биз жакшы билебиз. Президент тарабынан шайланарын. Мен ошону айтып жатпаймынбы? Бир мэрди койгондон кийин ошол аягына чейин иштебей, же болбосом бир жыйынтык чыгарбай туруп кетип атат. Ушул боюнча сиздер дагы жеткирип барыңыздар деп. Сиздерге айтып атабыз биз. Эми элди карашыбыз керек да, элди ойлошубуз керек да. Ош шаарында эмне чечилди? Туура, президент тапшырманы коюп атат. Таза сууну чечкиле, башканы чечкиле деп. Чечилбей келет да ушунга чейин. Бир нерсени аягына чыгаргандан кийин бир ишти, андан кийин кылса болмок. Туура, мен азыркы жаңы келген мэр биздин мурдагы Алтын Соғыстагы биздин коллегабыз болот. Мен ишине ийгилик кылайм. Мен ойлойм, ошол азыркы жаңы келген мэр ушул иштин аягына чыгарат деп. Рахмат. Жогоруда могу прокуратура боюнча сөз болуп кетти. Урматтуу коллегабыз Шайлообек Атазовду мен абдан колдойм. Азыр прокуратура боюнча абдан коррупция күчөдү. Бул элдин арасында жакшы сөз жок. Мынакей мага дагы бир топ менин шайлоочуларым кайрылышты. Бир статьядан бир статьяга өзгөртүп коюш үчүн 10 000 доллар сурап атат дейт. Прокуратуранын кызматкерлери. Ушу маселени сөз карашыбыз керек. Андан башка мынакей прокуратурага тергөө киргенден кийин абдан булар монстрга айланып кетишти да. Ошон үчүн прокуратураны сөзсүз чакырып, ал кишинин ишмерлигин да керек болсо караш керек. Урматтуу төрага. Андан башка урматтуу Алмаз Акунжанович, сиз жазбай мына бизди карасаңыз, Алмаз Акунжанович, мында карап бизди кичине. Мынакей өзүңүзгө жакшы белгилүү болгондой мурдагы президенттин иниси Сооронбай Жээнбековдун, Асылбек Жээнбеков деген болгон. Анын чөнтөктөш, табакташ досу Төрөбай Зулпукаров. Бул экөөнү иш козголуп 2 ай түрмөдө отуруп чыгышты. Мына ушул убакка чейин эч кандай жыйынтык жок. Же булар камалабы, же бир өкмөткө жеген акчасын төгөбү, ушул маселелерди бир элге айтып койбойбузбу? Же жанагы кар жаады, из басылды болуп, биздин чоңдор менен куда сөөк болгондон кийин унутулуп калабы? Ушул жактарын бир карап койбойлукпу? Алмаз Акунжанович, карасаңыз бизди тикерек. Давайте ушул маселелерди бир карап, бир сизге Алмаз Акунжанович бир маселеде сизге канча протоколдук поручение берсек, бирин дагы айтып, урматтуу депутаттар деп биз айткан жоксуз да? Бир мындай бир хотя бы письменный бизге жооп берип койбойсузбу?